Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. УТРК Ош өз берүүлөрүн андан ары кечки студия программасы менен улантат. Студияда мен Нуржамал Баргыбаева болом. Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн мамлекеттик ипотекалык компаниянын алып барып жаткан иштери, жарандардын үлүү болуу маселеси боюнча сөз кылабыз. Тагыраагы акыркы статистикалык маалыматтарда айтыла кеткендей, Кыргызстанда 60 миңден ашык ипотекалык багыттагы турак жайлар курулуп жатат. Алардын алдыңкылары жана курулушу бүткөндөрүн ачкычтары тапшырылууда. Кечээ маселен Бишкек шаарындагы 476 ипотекалык батирдин ачкычы мамлекет башчысы Садыр Жапаров тарабынан тапшырылган. Ошол негизи ошол Кыргызстан боюнча мамлекеттик ипотекалык курулуштардын жүрүп жатканы, аларга мисалы кантип кезекке жазылышыбыз керек, шарттары кандай, анан негизи буга чейин да айтылган болчу, мамлекеттик ипотекалык компания курулуп жаткан үйлөр негизинен кезекке турган жарандардын бардыгына жетет. Анан Кыргызстандын негизги ошол жана максаттын бири жана турак жайга муктаж жарандардын бардын турак жай менен камсыздоо деген багыттагы айтылган болчу. Деги эле биз бүгүн жана ипотекалык багытта турак жай болуунун жол жобосу тууралуу маалымат алабыз. Анан бизге атайын суроолорубузга жооп берип, өздөрүнүн маалыматы менен бөлүшкөнү келген коногубуз бар. Жаркынбек Токторбаев мырза келген, мамлекеттик ипотекалык компаниянын Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн бөлүм башчысы. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Урматтуу көрөрмандар, эсиңиздерге сала кетели, биз түз эфирдебиз жана Жаркынбек мырза негизинен ошол мамлекеттик турак жайлар боюнча, ипотека багытындагы турак жайлар боюнча сиздерден жолдогон суроолоруңуздарга дагы жооп берүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Экранда жазылып турган WhatsApp номерге эгерде ошол эле ипотекалык турак жайлар боюнча сурооңуздар болсо, анда бизге жазуу түрүндө калтырсаңыздар болот. Биз эфирибизди баштай берели. Жаркынбек мырза, кош келдиңиз дагы бир ирет. Биз саламатсызбы, эфирибизди жана статистикалык маалыматтар менен акыркы ошол негизде канча Кыргызстан боюнча батир курулуп жатат, канча жаран кезекте турат, канчасы мисалы бүгүнкү күнгө чейин пайдаланууга берилип жана ачкычтары расмий түрдө тапшырылды деген сыяктуу бир маалыматтар менен башталсак. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын негизги максаты бул үйсүз жарандарды арзан турак жай менен камсыз кылуу. Азыркы учурда бизде Кыргызстан боюнча 62 миңден ашуун батирдин курулушу жүрүп жатат. Кезекте турган кишилердин саны 50 миңдин тегерегинде. Демек, жана айтылгандай эле батирдин курулуп жаткан батирлердин санына караганда кезекке тургандардын саны аз. Анан Ош шаарындагы, деги эле Ош облусундагы статистикалык маалыматтарга токтоло кетсеңиз, эми бүгүн биз Ош шаары жана облустагы дагы маалыматтарга кенен басым жасайлы. Негизи Ош шаары, облусу, райондордо дагы курулуш башталды го, ипотекалык турак жайлардын канча жерде канча батирлүү турак жайлар курулуп жатат. Ошол статистикалык маалыматтарга да токтоло кеттиңиз. Анан негизи Ош шаары менен облуста дагы жана кезекке жазылган жарандардын саны күн сайын негизи артып бара жатат. Ош шаарында план 10 миң батир каралган. Азыркы кезекте 6343 батирдин курулушу кызып жүрүп жатат. Кезекке турган кишилердин саны Ош обласы боюнча 5318 бүгүнкү күндө. Ош шаары боюнча 4500 тегерегинде. Анан облустарда кайсыл жерлерде турак жайлардын жана курулушу башталды? Райондордо ала турган болсок. Биринчи Ош шаары боюнча айта кете турган болсок, бизде Ош шаарында Осман Резиденс 1, бул Фурунзенский кичи районунда, Курман жататка 1 дарегинде 542 батир курулуп жатат, 12 кабаттан болот, 8 блок. Бул үйлөр Кудайым буйруса 2026 жылдын экинчи кварталында берилип баштайт. Экинчи объектибиз бул эски кирпич заводунун орду Мамурова көчөсүндө жайгашкан. Ал жерде бизде 4032 батир бар. Ал дагы 12 кабаттан турат. Ал дагы 2026 жылдын экинчи кварталында биринчи этап уже берилип баштайт. Үчүнчү объектибиз бизде азыр Ошто Алиева көчөсүндө. Бул жакта бизде 744 батир, 18 этаждан болот, 9 блок. Бул 2027 жылдын 3-чү кварталында берилип баштайт. Анан райондордо Кара Суу жана Өзгөн экен айтылай. Азыр курулуш иштери жүрүп жаткан. Бизде Кара Суу району бар, Өзгөн району бар. Кара Суу районунда бизде 225 квартира, 5 этажды болот. Өзгөн шаарынын өзүндө 800
пәтер курулат. Ал дагы 5 этаждуу болот, 17 блок. Булар Кара Суу районундагы 2026 жылы берилет, буюрса. Өзгөн шаарындагы 2027-ге. Пландалып атат. Пландалып атат. Анан негизи ошондо 10.000 батир жалпы Ош облусу боюнча деп айтып жатпайсызбы, курулат эми Ош шаар жана облустун райондорун кошкондочу. Анан демек башка райондордо дагы буюрса ошол эле ипотекалык багыттагы турак жайлардын курулушу болуп калышы ыктымал. Сөз. Бизде азыр Ноокат району, Араван райондары жерлер уже чечилип, быйыл планда бар. Кудайым буйрса, неге дегенде бизде бул ипотеканын максаты үйсүз жарандарды үй менен камсыз кылыш. Үйсүз жарандарды жумушуна жакын жерде шарт түзүп берүү, үй салып берүү. Ошон үчүн бизде бардык региондордо буйрса үйлөр салынат. Үйлөр курулуп баштагандан кийин 2 жылда бүтүрүп берилет буйрса. 2 жылдык мөөнөттө. Анан сапаты жагынан дагы өзгөчө көңүл бурулса керек. Сөзсүз бул урматтуу президентибиздин көзөмөлүндө бизде мамлекеттик ипотекалык компаниянын өзүнүн техникалык коопсуздук кызматы бар. Бизде Генподрядчик Кыргызстрой сервис, алардын өзүнүн технадзорлору бар. Субподрядчиктердин технадзорлору бар. Бул сапаты бардыгы только сертификаты бар курулуш материалдарынан курулат. Анан кечээ жана ошол Бишкек шаарындагы 476 батирдин ачкычы тапшырылганда өлкө башчысы ошол эле жана үйлүү болгон жарандарды куттуктап, эми ачкычтарды өзү расмий түрдө тапшырды. Анан негизи ошол эле жерде белгилеген сөзүндө негизи Кыргызстандагы бардык жана турак жайга муктаж жарандар үйлүү болуш керек. Ал үчүн ошол эле мамлекеттик ипотекалык компаниянын жана бир максаты алып барып жаткан иштери токтобойт депчи. Анын ичинде анан турак жайлардын сапаты менен кошо мисалы ошол эле турак жайлардын алдында мектеп, бала бакча сыяктуу жана курулуштарды дагы бир баарын иреттештирип, шарттарды түзүп бергенге аракет жасайбыз деп. Сөзсүз бул бала бакча, мектеп, автопарковкалар каралган. Бизде азыр Ош шаары боюнча айта кете турган болсок, -1, -2 автопарковкалар бар. Үйдүн алдында болот. Автопарковка өзүнчө дагы болот. Анан мектеп, бала бакчалар буларда сөз каралат. Анан Ош шаары менен облусунда негизи кезекке тургандардын жана канча жылдан бери мисалы кезекке тургандардын санын алдыгы кайсы жылы кезекке турган, анан жана атайын биз электрондук сиздердин сайтыңыздардан да көрөбүз го, негизи канча убакта бир алардын тизмеси жаңыланып турат деген сыяктуу. Бизде бул мамлекеттик ипотекалык компания негизи 2016 жылдан бери иштеп келет. 2021 жылга чейин мамлекеттик ипотекалык компания кепил болуп, биз менен келишим болгон банк аркылуу жарандар өздөрү тандаган үйлөрдү алышкан. Анан 2021 жылдан ал программа токтоп, 2022 жылдан баштап мамлекет өзү үй сала баштаган. Себеби дегенде бизде мурундай болгон. Через банк аркылуу үй алган кишилер алар өзүлөрү үйлөр тандашкан. Анан ценасын билип келишкен, айлыктарын тердирип келишкен. Кээ биркилер арзан үй алып калган, кээ биркилер кымбат үй алып, кээ биркилер эски үй алып калгандыктан анан мамлекет ипотекалык компания 2022 жылдан баштап өзү сапаттуу, арзан турак жай куруп башташты. Ошондо 2021ден баштап кезекке тургандар 2021ден баштап кезекке туруп атышат. Анан бизде СМС билдирүү бар. Окуй кетсек аларга дагы саламатсызбы дейт. Оштон кантип ипотекага үй алсак болот? 2 бөлмөлүү канча пайыз менен, анан жана биринчи азыркы ошол эле жеке курулуш компаниялары биринчи жана 30% төлөм болсо калганын бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүн берип атышпайбы? Анан ошол бул жерде да көрөрмандын суроосу жана баштапкы төлөм канча пайыз беришибиз керек деген суроону жолдогон. Мен ага чейин биздин талаптар менен айтып кетсем жакшы болмок. Негизи 50%га чейинчи. Негизи кимдер ошол ипотекалык компанияга үй турак жай алуу үчүн кезекке турса болот. Бизде талаптар сөзсүз түрдө Кыргызстан жараны болуш керек. 18 жаштан ашкан. Анан ошол бизге келип кайрылган жарандын өзүнүн атында үй бүлөсүндө турак жай жок болуш керек. Эгер үй болуп бирөөгө өткөзүп берген болсо, же үйгө алып сатууга аралашкан болсо 3 жыл ара болуш керек. Анан бияктан баса белгилеп кетейин, үй бүлөсүндө дегенде арыз берген киши каралат, анын жубайы каралат, жашы жете элек балдары гана 18ге чыга элек. 18ге чыккан балдар уже жаран болуп калат, алар өзүнчө келип үй алса болот. Кимдер кантип кезекке тура алат? 2 жыл эмгек стажы болуш керек, азыркы убакта иштеп жаткан киши болуш керек, же акыркы
мынау бир уюмда иштеп жаткан киши 1 жылдан кем эмес стаж болуш керек. Ошол кишилер кезекке келип турат. Бул жакта жогоруда мен айтып кеткендей, неге 3 жыл кылып койду? Үй барлар деле үйүн сата калып, бул жакка келип кезекке туруп үй алып албасын. Максат чыныгы үйгө муктаж жарандарды үй менен камсыз кылуу. Бул жака стажды кылган себеби жаңы киши келип эле жумушка орношо калып, бул жака кезекке тура калбасын. Мурунтан иштеп келген кишилерди стажын жана кирешесинин туртулугундагы кароо максатында. Эми азыр бул мындай, кирешеси азбы көппү бул баарына жетет. 25 жылга бөлүп келгенде баарынын мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн бул жакта 25 жыл кылды. Кимдир бирөөнүн айлыгы көп болот, кимдир бирөөнүкү аз болот. Ошолордун баарын эсептеп чыгып, бул 25 жылга бөлгөндө баарыныкы эле жетет. Бул шарттар өтө ыңгайлуу, өтө жөндөмдүү болуп чыккан. Бизде жеңилдетилген ипотека бар. Бул жака кимдер турат? Жеңилдетилген ипотека багытында канча пайыздык үстөк? 4% үстөк менен үйгө кирет, кезеги келгенде кезекке туруп үйгө кирип баштагандан баштап 25 жыл төлөйт. 4% жылдык үстөк менен. Буга жеңилдетилген ипотека багытына бюджеттик сферада иштеген кишилер кезекке турат. Мисалга ала кетсек, мамлекеттик мектептер, мамлекеттик ооруканалар, военнийлер. Арзан ипотека ушундай эле төлөнөт, баштапкы төлөмү жок, үйгө киргенден кийин 25 жыл төлөнөт, жылдык үстөк пайызы 8%. Бул частный сферада иштеген кишилер, жеке тармакта иштеген кишилер, банктар, Мегаком, Билайн, ОСО, ИП иштеткен кишилер да ушул жака кезекке турат. Ушул жеңилдетилген ипотека, арзан ипотеканын арасынан анан биз социальный деген дагы бир багытыбыз бар. Кимдер өтөт? 5 баласы барлар, жашы жете элек балдары барлар, өзүндө же үй бүлөсүндө мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар болсо, күйөөсү өлгөн жесир аялдар, жаш балдары болсо, анан тоолуу аймактарда иштеп жаткан жаш адистер 35 жашка чейин, анан бизде кооптуу аймак болуп турган Баткен областындагы чек ара кызматында иштеп жаткан жарандар. Буну ушул жерин кичине туура эмес түшүнүп алып атышат аз жарандар. Себеби эч жерде иши жок эле. Менин 5 балам бар эле, же менин мүмкүнчүлүгүм чектелген эле деп келип, биз бияктан үй берет экенсиңер го деп келип атышат да. Кайрылышат. Эми бул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар 1-чи, 2-чи, 3-чү группа болуп бөлүнөт экен да. Булар 2-чи, 3-чү группадагылар жеңил группа болот экен, ишке жарамдуу. Алар иштин негизинде келип, например, мисалга алсак, арзан ипотека багыты боюнча баштапкы төлөмү жок, 8% менен 1000-чи болуп кезекке турган болсо, бизде социалдык ипотекада азыр ошто 300 эле киши бар. Мүмкүнчүлүгү чектелген экенин эске алабыз, же 5 баласы бар экенин, же жаш адис экенин эске алып туруп, биз социалдык багытын өтөт. 8% автоматтык түрдө 4%га кыскарат, и кезеги да алдыга жылат. Жеңилдик болуп калат, Анан социалдык ипотека багытына ким келет? Үй бар болсо деле. Бизге келген кишилердин 100% үйү жок киши болуш керек да. Социалдык ипотека багыты боюнча ким келет? Буга оор группадагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, ал өзүнчө мамлекет тарабынан жөлөк боло алат. Аны карайт деген камкорчусу болот. Аны караганга мамлекет ага айлык төлөп берет. Ошол камкорчунун иши ошол. Тиги мүмкүнчүлүгү чектелген кишинин жаранды караш керек. Ошол камкорчунун үйү болсо деле, наркы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандын үйү жок болсо, ошол кишилер социалдык ипотекага келип катталат. Демек бул жерде жана атында кыймылсыз мүлк болгонбу, болгон эмеспи, барбы деген сыяктуу мындай маселелер каралып отурбайт. Анан жана көрөрманыбыздын дагы суроосуна так кесе жооп берип койсоңуз, негизи ошондо бардык жана сиздердин багыттарыңыздар жеңилдетилген, арзан, социалдык багыттагы турак жайлардын бардыгында дагы баштапкы төлөм талап кылынбайт. Анан дагы бир маселеси, мисалы маселен 2 бөлмөлүү үй алыш үчүн мисалы кантишибиз керек депчи, анан үйлөрдүн ошол бөлмөлөрдүн бөлүнүшү боюнча дагы толуктап кетсеңиз, мисалы 1 бөлмөлүү батирлер кимдерге берилет, 2 бөлмөлүү батирлер кимдерге, мисалы мен барып эле мисалы кезектемин, мага 3 бөлмөлүү үй керек деп мен талап кыла албайм. Бул жерде дагы бир өзүнчө критерийлер, эрежелер болсо керек, ошого дагы толуктап кетсеңиз. Эң туура суроо болду. Бизде батирлердин комнаталары кандай бөлүнөт? Жалгыз бой кишилерге
1 комната берилет. Үй бүлөлүү балдары бар кишилерге уже 2 комната, көп балаларга 3 бөлмө берилет. Эмнеге дегенде биз баарыбыз эле 3 бөлмөлүү үй алгыбыз келет. Бирок баарыбызга 3 бөлмөлүү үй салганга азырынча каражат жетишсиз. Ошого. Анан дагы бир маселе, жана ошол багыттарды улай эле бул жерде ошол жана турак жайлардын бөлүнүш пайыздык көрсөткүчү боюнча дагы айтып кетсеңиз, маселен 50% сиздерге үлүштүк багыт дагы бар, 4 жалпы багытты айта турган болсок, батирлер мисалы кантип бөлүнөт? Мисалы ошол эле социалдык багытта мисалы тизмелер аз болгону менен ошол 4% жана мамлекеттик бюджеттик мекемеде иштегендердин 4% мисалы пайыз менен төлөй турган багытта аябай мен билгенден Ош облусунда тизме аябай көп, 8% андан кийинирээк. Анан эми баягы үлүштүк курулуш менен мисалы 50% акчасын даярдап коюп, калганын 15 жылга бөлүп берем деген жарандар андан дагы көп болушу мүмкүн. Анан мисалы ошол сиз Ош облусу боюнча канча батир дедиңиз? 5000ден 6000ден ашык батирдин курулушу жүрүп жатат дедиңиз. Мисалы 6000 батир толук бирдей курулуп бүткөндө, мисалы ошол баардык тизмеге кандай мындай пайыздык көрсөткүч менен сан менен бөлүнүп берилет? Бизде квота деп коет бунучу. Азыр 3 багыт жеңилдетилген арзан социалдык багыт боюнча үйдүн курулуп бүткөн үйдүн жарымы 50% кезектеги кишилерге берилет, 50% үлүшчүлөргө берилет. Үлүштүк курулуш багытында турган кишилерге. Бул жеңилдетилген социалдык арзан ипотека багытындагы кишилерге квота кылып комиссия өзү карап процент менен чечип берет. Анан наркы үлүштүк курулуш боюнча айта кетсек, бул үлүштүк курулуштагы кишилер кезекке тура албайт. Булар качан кезекке турат? Булар үйдүн 50% акчасы ориентир болот өздөрүндө. Ошол акчасы болгондо жакын ага чейин келип маалымат алып, ошол маалда арызын кетирет. Булардын арызы тез эле жактырылат. Өзүнүн атында турак жайдын жоктугу эле болсо болду. Жумуш, стаж, мындай нерселер каралбайт. Бул кишилер келип үйдүн 50%ын берип, үйдү брондоп коюшат, үйдүн бүтүшүн күтүшөт. Үй бүткөндөн кийин, кирип жашагандан кийин калган 50%ын 15 жылга 8%дык жылдык үстөк менен төлөшөт. Ошондо бизде үй бүтөт, үй бүткөндө жарымы үлүшчүлөргө кетет, жарымы кезектеги кишилерге кетет. Анан мигранттардын дагы маселесин айта кетсеңиз, жана чет жерде иштеп турак жайлуу болууну каалаган жарандарыбыз дагы бар. Көбүн эсе мындай жашоо көрсөткөндөй чет жака жана каражат таап, көбүн эсе турак жайлуу болойлу, кыймылсыз мүлктүү болойлу деп пешенетери менен мисалы акча таап жүргөн жарандарыбыз дагы көп. Анан бул жерде ошол эле жана мамлекеттик ипотекалык компаниянын жана бир багыттарынын арасында мигранттардын маселеси кандай болуп чечилген, жолго коюлат? Бул үлүштүк курулуш программасы бул ушул мигранттарга чыккан негизиненчи. Мигранттар Кыргызстанда официальный иши жок. Алар кезекке тура албайт. Алар үйдүн 50% болгондо калганын 15 жылдык 8% менен бергени бул ошол жеңилдик. Азыр мигрант, например, мисалы үчүн жүрөлү дейли, 5 миллион акча кылсам 2 комнат үй алат элем, Кыргызстанга барып жашоомду улантат элем деген ошол кишилер 2 миллион, 2,5 миллион, 2 комнат орто эсеп менен айтып атабыз да. Акчасы болсо келет, үйдү тандайт, калганын үй бүткүчө эч кандай акча талап кылынбайт. Эгерде үй бүткүчө шарты болуп, канча акча өткөзсө, ошол 5%. Үйгө киргенден кийин канча акчасы калса, ошол калган акчанын үстүнө жылдык 8%дан кошуп 15 жыл төлөйт. Бул калган 15 жылга бөлгөндө бул 15-20 миң тегерегинде болот. Бул жакта эле жашоо болсо болот да. Анан жана каражаттында болжолдуу түрдө айтып жатпайсызбы? Негизи ошол Кыргызстан боюнча эле алып караганда турак жайлардын ошол батирлердин жана чарчы метр менен эсептегенде баалары кандай болуп жатат? Анан жеке жана компаниялар дагы аябай көп турак жай куруп жаткан, алардын мындай ортосундагы бир салыштырмалуу дагы түрдө түшүндүрүп кетсеңиз болот. Бул былтыры 2024 жылы декабрь айында Бишкекте биринчи батирлер бериле баштаган. Мамлекеттик ипотекалык компания өзү салган батирлер 66.605 сомдон башталган. Алар 2022 жылы курулуп башталган үйлөр да. Ал маалда темир деген арзан болчу, цемент деген арзан болчу, кум таш деген арзан болчу. Бул инфляция дейт. Бул жылдан жылга көтөрүлөт. Биздин айлык маянабыз көтөрүлгөн сайын бул да көтөрүлөт да. Азыркы учурда бизде Оштун сметалык баасы бекитилик.
Ошон үчүн бизде оштун ценасы чыга элек. Кыргызстанда негизи эле 78.750 сомдон чарчы метр. Азыркы учурда. Анан жана буга чейин дагы жогорку кеңеште дагы ошол эле мамлекеттик ипотекалык компания алып барып жаткан ишмердүүлүк боюнча бир маселелер көтөрүлүп, ал жерде айтылды эле го, эмне үчүн ошол жана үлүштүк негизде 50% төлөп, калган 15 жылдык бөлүп төлөө менен каралган жарандарга, шарты бар жарандарга эмне үчүн сиздер көбүрөөк мүмкүнчүлүк берип коюп жатасыздар? Ошол курулган батирлердин эмне үчүн 50%-ын алар алып коюп жатат? Бул жерде бизнес деген сыяктуучу. Ошол маселеге дагы бир аныктык киргизе кетсеңиз. Жарандар ойлоп атат, бул жерде конкуренция. Бул бизде Кыргызстанда негизиненчи официалдуу иштеген кишиге караганда жумушу жок кишилер көбүрөөк. Бизде эң көбү басымдуу кылгандары булар мигранттар. Мигранттар, базарда соода кылган кишилер, устачылык кылган кишилер, дыйкандар, айдоочулар, булар кезекке тура албай атат. Булар статистика боюнча бизде 75-80% түзөт Кыргызстанда. Ал деле Кыргызстан жарандары да биздин өзүбүздүн эле туугандарыбыз, бир туугандарыбыз, агайынелерибиз, булар да үй алыш керек. Буларга биз үйдүн 50%-ын алгандан кийин булар үйдү тандап туруп, анан 50% акчасын беришет. Үй жакса, шарттары туура келсе. Ошондо булар алдын ала үйдү брондоп коюшат. Үйдү тандайт. Булардын биз ушундай мүмкүнчүлүк берген мамлекеттик ипотекалык компания. Каалаган жеринен, кааласа Бишкектен, кааласа Оштон, каалаган этажынан акчасы жетсе, каалаган бөлмөсүнөн алат. Анан жана мигранттардын маселесин улай дагы сиз эфир сыртында айтып калдыңыз эле, негизи ошол көбүн эсе азыр эми жана Кыргызстандагы мекендештерибиздин көбү Россия жергесинде жана иштешет. Анан аларга дагы бир ошол жакта кеңеш берүүчү адистерибиз бар, атайын жана өкүлчүлүгүбүз бар деп калдыңыз эле. Негизи ошол азыркы күндө ошол коңшу мамлекеттерден жана Кыргызстандын жарандары көбүн эсе кайсыл мамлекетте иштесе, ошого карап бөлүмдөрдү жана өзүңүздөрдүн өкүлчүлүгүңүздөрдү ачып жатасыздар. Бүгүнкү күндө кайсыл жерде, эгерде ошол Россия жергесинде болсо, жарандар кайсыл жерге, кимге кайрылыш керек же кайсыл номер аркылуу? Бизде азыр чет өлкөдө Россия жергеси Москва шаарында өкүлчүлүгүбүз бар. Москвада баарыбызга маалым болгондой эле ВДНХ деген парк. Ошонун ичинде Кыргызстандын павильону бар. Ошол павильондо биздин өкүлчүлүк бар. Эгер түшүнбөгөн суроолор болсо, ошол жерге барып кайрылса болот. Бирок ушул жерден дагы мен баса белгилеп кетейин. Негизинен сайтка кирип эле geek.kg ошол сайтка кирип кенен маалымат алса болот. Geek.kg сайты ошол эле мамлекеттик ипотекалык компаниянын расмий сайты. Ал жерде бардык жана кезекке туруудан баштап, кезектүүлүктүн иретин дагы көрүп турса болот. Анан буга чейин дагы ошол жана эми мамлекеттик ипотекалык компаниянын жана сиз айткандай эле курулуп жаткан үйлөрү кезек-кезеги менен пайдаланууга берилип жатат. Аны улай эле бир коомчулукта ар түрдүү, мисалы маалыматтар, түшүнбөгөн жагдайлар, нааразычылыктар дагы болуп жатпайбы? Мисалы жакшы самалыктар менен кошо бир нааразычылыктар, ар түрдүү пикирлер менен коштолуп жатат жана ачкычтар тапшыруу аземдери. Анан ал жерде дагы бир ошол эле жарандардын көбүн эсе айтылган пикирлери, мисалы ошол эле мамлекеттик ипотекалык компанияда кезектүүлүк жылып жаттыр депчи, мисалы азыр онлайн түрүндө кезекке турабыз го. Чын эле ушундай болгон жокпу? Маселе эмне болду эле? Бул болушу мүмкүн эмес. Кезекти эч ким эч качан жылдыра албайт. Ким канчанчы кезекке болуп келип турган болсо, бул баарыбызга прозрачный көрүнүп турат. Аны эч ким эч жака жылдыра албайт. Эгер бизге көрүнбөгөн болсо, анда элдер күмөн санаса болот болчу. Ким канчанчы кезекке турду, кезеги келгиче, үйгө киргиче кезеги эч ким эч жака жылдыра албайт. Анан дагы бир маселе, ошол эле Бишкек шаарында жана бүткөрүлгөн үйлөрдө массалык маалымат каражаттарында сиздин да кабарыңыз болуш керек. Бир ошол алынган батир дароо ижарага берилет деген сыяктуу жарнама менен чыгып кетти деп. Анан ошол эле мамлекеттик ипотекалык компания өзүнүн дагы билдирүүсүн жиберген болчу. Негизи ошол эле ижарага берүүгө мүмкүн эмес. Чындап эле турак жайга муктаж жарандар үйлүү болушу керек жана ушул багытта иш алып барып жатабыз деген сыяктуучу. Негизи кайсыл учурда мамлекеттик компания өзүнүн ошол батирин кайра кайтарып алууга укуктуу? Мисалы, төлөмдү убагында төлөбөсө же турак жайда чын эле өзү жашабаган учурдабы, кандай жагдайларда батирди кайтарып алууга укук берилген? Батир берилип жатканда келишим түзүлөт.
Келишимде бүт жазылган ошонун биринчи талаптары ижарага бермей жок. Бул жакта чыныгы муктаж жарандар себеби. Муктаж жарандар үй алат. Муктаж өзүнүн үйү жок жаран кантип ижарага берет? Өзү жашаш керек да. Экинчиси 3 ай катарынан акчасын төлөбөй койсо, үйдү алып койгонго мамлекеттик ипотекалык компаниянын укугу бар. Бул келишимде жазылган. Келишимге ошону окуп кол коет жарандар. Неге дегенде, биз азыр өзүбүз ижарада турган күндө деле 3 ай эмес 1 ай төлөбөй койсоң, үйдү алып коет да. Ошондой эле үйдү кутулуп бүткүчө бизге арендатор болуп отурат. Үйдү төлөп бүткөндөн кийин үй өзүнө өткөзүп берилет. Андан кийин сатса болот, ижарага берсе болот, бирок ал киши жаран кийин мамлекеттик ипотекалык компаниядан батир ала албайт. Ошол. Анан дагы бир критерий айыкталды эле го. Маселен, мен бир бөлмөлүү үй алсам, анын төлөмүн төлөп бүткөндөн кийин дароо эки бөлмөлүү батирге алмаштырып алууга жана чоңойтуп алууга жана ушул мүмкүнчүлүк бар депчи. Кандай учурда мындай кененирээк түшүндүрүп кетсеңиз? Ал расширение боюнча бул азыр практика болуп элек бизде. Себеби биз кезекте турган кишилерге үйдү берип, бүтүрүп алып, андан кийин бирок бул программа бизде бар. Кардар үйдү төлөп бүтөт. Бир комнаталуу батирди төлөп бүткөндөн кийин аны кайра мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөзүп берет. Мүмкүнчүлүгү болсо 2 бөлмөлүү, 3 бөлмөлүү үйгө которуп алса болот. Анан ошол эле Ош облусундагы сиздердин бөлүмүңүздөр кайсыл жерде жайгашкан? Бүгүнкү күндө мисалы ошол эле кезекке турам же бир түшүнбөгөн жагдайлар боюнча кайрылып жаткан жарандардын саны көппү? Анан көбүн эсе ошол жарандар жана кезекке туруу үчүн, турак жай алуу үчүн ипотекалык негизде эмне көйгөйлөргө туш болуп жатышат? Биздин дарек Ош Курманжанатка 128, ориентир Ош мэриянын артыңкы жыйындар залынын 2-чи кабатындабыз. Бизге көйгөй ушул үлүштүк курулуш мигранттар боюнча көбүн эсе. Акчабызды кандай кылабыз, кандай топтойбуз, акчабыз жок. Буякта 50%-ин бер деп атат да. 30%-ин берсем болобу, 20%-ин берсем болобу, ушул суроолор боюнча көп кайрылышат да. Бизде топтомо ипотека багыты бар. Эгерде жаран үйдүн 50% эмес 30%-ин болгон болсо, Элдик банк менен биздин келишим бар. Ошол Элдик банкка барып накопительный счет кылып салат. Жаранды эгерде 30% жок болгон болсо, 30%ке чейин топтойт. Жарандын акчасы 30%ке жеткенде Элдик банк 10% жылдык үстөк менен 5 жылга 20%-ын берип турат. Кредит. Ушуну дагы бир аз туура эмес түшүнүп алышат. Урматтуу көрөрмандар, эсиңиздерге сала кетели, биз бүгүн кечки студияда түз эфирде мамлекеттик ипотекалык компания куруп жаткан турак жайлар боюнча сөз кылып жатабыз. Тагыраагы жарандар ипотекалык негизде кантип турак жайлуу болсо болот, мына ушул маселе боюнча сөз кылып жатабыз. Көбүн эсе анан Ош облусунда курулган турак жайларга басым жасоодобуз. Жаркынбек мырза жардамалык тыныгуудан мурда негизи топтомо ипотека багыты боюнча маалымат берип жаткан болчу. Азыр негизи ошол топтомо ипотека багытын кантип ишке ашырса болот, кененирээк токтоло кетсеңиз болот. Топтолмо ипотека кезекке тура албаган жарандар үчүн, мигранттар үчүн айрыкча. Бул жарандар 50% акчаны алып келиш керек, үйдүн 50% акчасын. Ушул 50% акчасын топтой албагандар жарандар үчүн бул бизде Элдик банк менен келишим бар. Элдик банкка 30%-ын топтошу керек. Бирок убакыт 6 айдан кем эмес. Убакытта топтогондон кийин 6 айдан кем эмес убакыттан топтогондон кийин Элдик банк 20%-ын берип турат кредитке. 10 жылдык үстөк пайыз менен. Ушул жерде баса белгилеп кетейин, көпчүлүгү каржылап берет деп түшүнүп алып атышат. Бул жактачы мен 30%-ын топтосом, 20%-ын Элдик банк каржылап берет деп. Ал карызга берип турат. Анан 50%-ын акчасын мамлекеттик ипотекага келип, үйдү тандап, үйдү бронт этет. Калганын Элдик банктыкын үстүнө 10% жылдык үстөк менен 5 жылга төлөйт. Биздикин үйгө кирип жашап баштагандан кийин 15 жыл 8% үстөк менен төлөйт.
Бизде аябай көп SMS билдирүүлөр келген, эфир бүткөнчө алардын дагы ошол көрөрмандардын дагы суроолоруна жооп берип өтсөңүз аябай жакшы болот. Саламатсыздарбы дейт, ипотеканы мамлекетте иштеп жана иш стажы жок болсо дейт, ала албайбызбы деген көрөрманыбыздын суроосу бар. Мен үйгө аябай муктажмын, жалгыз бой энемин, кандай жол менен алсам болот дейт. Жана иш стажга көбүн эсе басым жасаган. Жумушу жок кишилер биз жогоруда айтып кеткендей кезекке тура албайт. Үй алса болот, бирок үлүштүк курулуш программасы менен үй алса болот. Саламатсыздарбы, ошол биздин 4 уулубуз бар дейт, бардыгында негизи үй жок балдарыбыздын дейт. Россияда иштеп жүрүшөт, аларга дагы мамлекеттен ипотекага үй алсак болобу, кимге кайрылышыбыз керек дейт. Бул боюнча азыр токтолдуңуз, анан мисалы бардыгы эле сиздердин негизи Кыргызстандын аймагында мамлекеттик ипотекалык компаниянын бөлүмдөрү иштеп жатабы, кантип кайрылып маселесин чечсе болот, ошол маселени толуктап өтөт окшойсуз. Бизде Бишкек шаарында кеңсебиз бар, башкы кеңсебиз. Ош шаарында бар, Жалал Абад шаарында бар, Ысык көлдө бар. Азырынча бир гана Баткен областында жок. Калган бардык аймактарда бар. Биздин көрөрманыбыз эми жашаган аймагына карап, бул жерде жашаган аймагын көрсөтпөптүр, кайсы облустун тургуну болсо, ошол жердеги сиздердин компаниянын өкүлчүлүгүнө кайрылса, керектүү кеп кеңештерди ала алат. Кезектеги SMS билдирүү, саламатсызбы, биздин 5 балабыз бар дейт, Баткенден болобуз, үйүбүз жок, жер участок бар дейт, бизге мамлекеттик ипотекадан үй алганга болобу дейт. Эң жакшы суроо. Бизде жер участкасы болсо болот. Бирок кезеги келип үйдү алып жатканда бизде дагы өзүнчө адистер, тиешелүү адистер бар. Ошол жер участокту барып карайт. Эгер үй курулуп калган болсо, бул жактан үй ала албайт. Демек, ал жерде курулуш жок болуш керек, Курулуш жок болуш керек. Анан ушул жерден кошумчалай кетейин, машинасы, автоунаасы болсо, магазиндери болсо, алар дагы каралбайт бизде. Каралбайт, ушул суроо дагы көпчүлүк жаранда берилет, айтылат го. Эч нерсеси жок болсо деп түшүнүп алып атышат да, бул жактанчы. Пустой участок, жер, баягындай үлүштүк жер, автоунаалар, магазиндер, коро сарайлар, булар бизде каралбайт. Себеби бизде андай нерселер берилбейт. Үй жок болсо. Дагы ошол эле жарандын толуктоосу, өкмөт жумушунда иштебейбиз, бирок жолдошум стройкада иштейт, үй ала алабызбы дейт. Дагы толуктап коебуз, Бул ошол эми үлүштүк курулуш, үйдүн 50%-ын баштапкы төлөм беришет. Үй жок жарандар, баса белгилеп кетели, дагы бар үй алат. Саламатсызбы дейт, мен айыл өкмөтүндө иштейм, иштегениме негизи 1 жыл 3 айдын жүзү болду дейт. Башында 3 ай эски айыл өкмөтүндө иштегенмин, кийин айыл өкмөттөрү биригип жана ирилештирүү маселесинен кийинки маселени айтып жатат. Кийин айыл өкмөттөр биригип, аты өзгөртүлдү, бирок ошол эле айыл өкмөтүндө иштейм. Менин суроом, арыз берсем отказ болду, себеби сен 1 жыл толук иштеген эмессиң деп дейт. Бул жакта жалпы 2 жыл стаж азыркы убакта иштеп жаткан киши болуш керек. Же бир уюмда 12 айдан бери токтоосуз иштеп жаткан киши болуш керек. Ошол кишилердин баары кезекке тура алат. Анан жана кезектен чыгарылып койду деген маселени айтып атпайбы? Кайсыл учурда жарандар мисалы 2021ден бери ушул сиздердин онлайн порталда жана кезекке туруп, бирок кайсыл учурда кезектен жана мындай кайсыл эрежени сактабаганда чыгарылышы мүмкүн деген сыяктуучу? Бул кезектен чыгарылбайт. Кезектен кайсыл маалда чыгарылат. Андай жер жок. Турак жайлуу болсо эгерде. Бул кезеги келгенде билинет. Кезеги келип үйдү алар маалда көп да мындайлар жумуштун негизинде кезекке туруп за границага кетип калса, же өзүнүн атына үй каттап алган болсо, өзүнө балдарына турак жай катталып калган болсо, бул азыр кезек. Кезеги келип үйдү берилип аткан маалда дагы подробно текшерилет да, бир катарчы. Демек, качан ошол турак жай бүтүп тапшырыларда? Бул кезекте турган киши жумушта болуш керек, кезеги келгенде. Атында турак жай жок болуш керек, ошол эле.
Кезектеги СМС билдирүү, саламатсызбы? Кезекке туруу үчүн сөзсүз иши болуш керек болсо, жалгыз бой дегениңер иштебеген, пенсия, пособия менен жашагандар кайда кайрылса болот деген маселе. Бул маселе мындай. Пенсия курагандагылар, студенттер, жогоруда айтып кеткендей эле, мигранттар, жумушу жок кишилер үлүштүк программа багыты боюнча гана үй алышат. Буяктан үйдү бергенде бул деле бир кредиттин бир түрү да. Сиз банкка барып деле кредит алайын десең, сиздин айлыгыңыз тердирип кел дейт. Ошон үчүн бул жактан доход көрсөтүш керек да. Иштеп жаткан киши, алардын айлыгы бар, биз айлыгын көрөбүз, баштапкы төлөм жок үй алса болот. Иши жок кишилер, булар ошол үлүштүк программа багыты боюнча. Кезектеги суроо, саламатсызбы? Аскер кызматчылары которулуп, жана жер которуп иштейбиз го дейт. Анан үйдү тандоо мүмкүнчүлүгү болобу бизге дейт. Мисалы кай жерге иштегени барсак, ошол жерден мисалы кезекке тура беребизби деген суроо. Ушул эң көйгөйлүү маселе азыр бизде. Эң көп суроо жараткан. Эң көйгөйлүү маселе. Буну азырынча ким кайсыл жерде иштеп жатып кезекке турган болсо, кезеги келгенде ошол жерден үй алат. Баткенде чек ара кызматында иштеген кишилер, алар социальный ипотека багытын өтөт. Алар кезеги келгенде каалаган жерден өздөрүнүн региондорунан тандап үй алат. Себеби бизде Баткен кооптуу аймак болуп атат. Ал жака Көлдөн келет, Нарындан келет, Бишкектен келет, ал кишилер кетет. Алар ошол өз тандоо мүмкүнчүлүгүн ошо Баткенде, бир гана Баткенде чек ара кызматында иштеген кишилерге гана берилген. Бул боюнча да биз маселе көтөргөнбүз. Себеби Баткендин аймагы сырткары деле. Баткенден сырткары деле көпчүлүк жаранда суроо бар го. Мисалы азыр ротация системасы Кыргызстанда аябай жакшы иштеп жатат. Мисалы иштеген жери башка аймак, жашаган жери башка деген сыяктуучу. Айрыкча ушул военный служащийлер. Ушулар боюнча биз маселе көтөргөнбүз. Бул каралат буюрса дагы. Бирок азыркы талаптар боюнча ким кайсыл жерде иштеп, ошол кайсыл жерде кезекке турса, ошол жерден үй алат. Кезектеги СМС билдирүү, саламатсыздарбы? Чет мамлекеттерде иштеп жүргөн мигрант жаш үй бүлөлөргө дагы берилеби дейт. Жана бул боюнча айтып өттүңүз, эми жана жаш үй бүлөлөрдү колдоо максатында деп жатса керек. Жана биздин ошол Жаркынбек мырза негизи толук маалымат берген болчу, кайсыл кимдерге артыкчылык берилет деп, дагы бир ирет баса белгилеп өтөт окшойсуз. Кандай үй бүлөлөргө артыкчылык берилет? Жана социалдык багыттагычы. Бизде калктын аярлуу катмары деп коет. Буларга жашы жете элек 5 баласы барлар, өзүндө же үй бүлөсүндө мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар болсо, тоолуу аймактарда иштеп жаткан жаш адистер 35 жашка чейин, Баткен областында чек ара кызматында иштеген кишилер, Баатырина наамы барлар, күйөөсү өлгөн жесир аялдар, жашы жете элек балдары барлар. Ушул эле жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын маселесин улай дагы бизге суроо келген. Саламатсызбы? Биз кезекке турган элек дейт, бирок арызыңыз кабыл алынбады деп келди бизге СМС билдирүү дейт. Биз жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген баламдын документтери аркылуу турган болчубуз дейт. Эми кандай кылабыз дейт. Бул жогоруда айтып кеткендей, бул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар эки багыт менен келет да. Өзүндө же үй бүлөсүндө мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, эгерде жогоруда суроодо баласынын мүмкүнчүлүгү чектелген. Бул киши мисалы дейли, жеңилдетилген ипотека багыты боюнча Ошто 3000 кезекте болсо, мүмкүнчүлүгү чектелген баласы бар деп биз 300 кезекке жылдырат. 300 эле кезек бар да, ошол жака келип, ал өзүнчө кезек 3 акыркы болуп 300 кезекке келип турат. Анан булар өзүнүн жумушунун стажы жетпей калса, отказ болуп калышы мүмкүн. Же баласынын мүмкүнчүлүгү чектелген, бул дагы срок менен болот. Кайсы жылга чейин ошол срок бүткөн болсо. Эгер срок бүткүчө кезекке туруп алган болсо, биз кезектен алып сала албайбыз. Ошол боюнча тура берет. Анан кезектүүлүк маселеси боюнча эми азыр бардык жана кезекке туруу документтерди тиркөө, мисалы сиздердин эле ошол онлайн сайт аркылуу ишке ашырылып калбадыбы? Ал жерден ким канчанчы кезекте бара жатат деген сыяктуу ошол маалыматтарды алып турабыз. Анан ошол эле сайттын ишмердүүлүгү боюнча негизи кезектүүлүк жана системасы канча убакта бир жаңыланып турат, кантип ошол жерден мисалы өздөрүнүн кезегин текшерип алса болот деген сыяктуу. Бул кезек
бир айда жаңыланып турат. Бирок азыр шартка байланыштуу бизде үй тапшыруу аземі болуп жатат. Кезекке тапшырган кишилердин кезеги көбөйүп жатат. Ошого байланыштуу азыр 3 айда бир жаңыланып турат. Анан дагы бир маселе жазылган экен да, мисалы 25 жылдык мөөнөткө жана берилип атпайбы ипотекалык батирлер, ошондо мисалы кезекке турган жаран 25 жыл ичинде төлөп бүткөндө жашы 70ке мисалы келип калбашы керек деген сыяктуучу. Жок, андай жок. Бизде 18 жаштан баштап нар жагы чектелүү эмес. Чектелүү эмес, 25 жыл ичинде алганчага чыгат, кандай болот? Чектелүү эмес. 18 жаштан ашкан жаран баары үй алат. Андай чектелген эмес. Анан дагы кезектеги суроо жана сиз белгилеп айтып койчу маселе бар деген, турак жайлардын сапаты, алардын жана аймактарда курулушу боюнча мисалы Ош шаарында гана эмес, бүгүнкү күндө Кара Суу жана өзгөн райондорунда дагы ипотекалык багыттагы турак жайлар курулуп жатат дедиңиз. Эми башка райондордо дагы ипотекалык турак жайлар курулса, мен ойлойм эми баягы ар бир жердин өзүнүн географиялык абалына жараша турак жайлар салынса керек деп. Анан бүгүнкү күндө ошол Ош облусунун аймагында салынып жаткан турак жайлар мисалы канча кабаттан турат, алардын жана ошол эле өзгөчөлүктөрү кандай болот, ошолор боюнча айта кетсеңиз. Анан бул жерде дагы бир маселе, батирлердин ошол чарчы метринин баасын айттык эми Бишкектеги. Анан негизи ошол канча мындай бир бөлмөлүү мисалы канча чарчы метрден турат, эки бөлмөлүү мисалы канча чарчы метрден турат батирлер, ошого дагы жооп берип өтсөңүз. Бизде азыр Ош шаарында 12 кабат батирлер курулуп жатат. 12, 18 региондордо, өзгөн Кара Сууда 5 кабаттуу. 5-нчи этажга чейин, Ошто 5-нчи кабатка чейин пышык кыш менен урулат. Андан кийинкиси газоблок. Эмне үчүн мындай система менен? Бул курулуш жүргүзүп жаткан кишилер сырес ошонун эсебин алышкан. 5-нчи этажга чейин пышык кирпич кылып, андан кийин уже газоблок кылышкан. Анан мисалы бир бөлмөлүү батирдин чарчы метри канча болот, эки бөлмөнүкү канча болот, үч бөлмөнүкү ар кандай болуп калат. Мисалга алсак, көбүнесе эле бир бөлмөлүү батирлер 30дан ашат, 40, 50, 60ка чейин. Ошол эле учурда 50-60 квадрат эки бөлмөлүүлөр деле болуп калат. Эми кимге кандай жагат дегендей да. Кимгедир чоң бир комната жагат, кимгедир эки комната жагат. Анан эми азыр жана сиз эфирдин башынан бери негизинен баардык эле жагдайлар боюнча суроолорго маалымат алдык. Анан ошентсе дагы эми биздин катарга жаңыдан кошулуп келе жаткан көрөрмандардын дагы эми жогоруда сиз башта маалымат айткандарды да кайталап сураган учурлар бар. Анан эми сизге жыйынтыктоочу ошол эркин микрофон берейин. Негизи жарандарга кайрылуу, анын ичинде ошол сиздердин даректи кайталап өтсөңүз болот, кайсыл жакка кайрылып маалымат алса болот? Жарандарга кайрылуу биринчиден мамлекеттик ипотекага кезекке туруу үчүн бизде эң оңой шарттары, эң ыңгайлуу кылып чыгарган онлайн. Бул онлайн дегенде иштеген жеринен, жашаган жеринен, айыл өкмөт, район эч кандай кагаз справка дегендердин кереги жок. Онлайндын плюс жагы ушул. Бир аз татаал болгон жери эл маалымат албай атышат. Кей сайтына кирип маалымат алып туруп, түшүнгөн кишиге оңой. Эмнеге дегенде бул жактан жат нерсени сурабайт. Ошол кишинин өзүнүн эле данные. Иненен аты, фамилиясы, паспортун качан каяктан алды, ошол кийинки бетке өткөндө келинчеги, анан балдары. Бунун плюс жактары өтө көп. Убарып нар жакка чуркубайт, бир жакка чуркубайт, көңүл коюп үйдө 1 саат, жарым саат убактысын бөлүп койсо, түшүнгөн киши оңой эле катталып алат. Анан дарегиңиздерде? Дарегибиз биз Ош боюнча Курман Жандатка 128, ориентир Ош мэриясынын артыңкы жыйындар залынын 2-нчи кабатында. Бизге келип өз маалыматтарыңыз менен бөлүшүп кеткениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрмандар, негизинен жана бизге СМС билдирүүлөрдүн келген суроолордун негизи баардыгына эле Жаркынбек мырза эфирдин башынан бери, түз эфир башталгандан бери эле жооп берип келе жатат. Ушул эле эфирди сиздер кайрадан биздин УТРК Ош Facebook баракчасынан кайталап көрсөңүздөр болот. Эртең УТРК Ош YouTube каналына жүктөлөт. Анан биздин теле берүүдөн эртең кайра дагы биз кайталоо системасы менен көрсөтөбүз. Анан эфирди башынан
чыгышынан көрсөңүздөр ошол кантип кезекке туруу керек, кайсыл учурда мисалы кезекке турууга болбойт, жана кыймылсыз мүлктөрү жок болушу керекпи, жери жок болушу керекпи деген суроолор кайталап эле келе жатат. Мисалы үлүштүк курулуш системасы менен кантип турак жайлуу болсок болот депчи. Мына ушул суроолордун баардыгына бизден ушул бүгүнкү эфирде жооп айтылган. Биздин эфирлерди кайталап көрүү менен мен ойлойм өзүңүздөрдүн сурооңуздарга 100% жооп алсаңыздар болот. Бизде бүгүн конокто Жаркынбек Токторбаев мырза болду. Мамлекеттик ипотекалык компаниясынын Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн бөлүм башчысы. Ал эми кызматыңыздарда мен Нуржамал Баргыбаева болдум. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.